жасадык. Бизге обязательно зубочистка керек, анткени зубочистка бул эң биринчи деталь болуп келет. Анан кордон, шприц жок болсо бул экскаватор, жөнөкөй эле экскаватор болуп калат. Шприц бизге керек. Анан бул жерде жыгачты эшиктен же сатып алсаң болот. Үй шартында жасалган ушундай экскаватор болот. Экскаватор 8 шприцтен турат. Ал биринчи экскаваторду жылдырат, экинчиси экскаваторду өйдө ылдый кылып көтөрөт. Үчүнчүсү экскаватордун башына ылдый өйдө кылып, биз товарларды ташыш үчүн ылдый өйдө кылыш керек. Төртүнчү экскаватор бул биздин экскаватордун башыны өйдө ылдый кылабыз. Жапысынан бул жерде. Эмне үчүн шприцти ачып жаап атканда эмне үчүн кылып атат? Анткени аба тыгыздык менен физика жаатында кетип жатат. Аба тыгыздыгы менен бири-бирине абаны түртүп, же эмесе сууну түртүп, бул экскаватор жылат. Анан экскаваторду бул зубочисткаларды ысык килим менен чапташтырдым. Ар бир жерине зубочистка чапташтырдым. Эгер зубочистка чапташтырылбаса, бул жөн эле бошоп калат. Анан бул жакта баллондору, бул экскаваторду жасаш үчүн жок дегенде бир жума кетиш керек. Жалпы главный деталь бул шприц болуп келет. Эгер шприц жок болсо, биздин экскаватор жөнөкөй эле экскаватор болуп калат. Ошонусу менен өзгөчө болуп келет. Илимдеги кыздар долбоору 2020-жыл марттан баштап ишке ашырылып баштады. Негизги максаты кыздарды илимге тартуу да. Кыздардан дагы илимге болгон потенциалын жогорулатуу, илимге, так илимдерге кызыктыруу, шыктантуу да. Анан бул долбоордун алкагында Бишкек шаары жана Ошто 81 мектеп тандалып алынган. Анан ошол мектептердин ичинен ошо бүгүнкү көргөн Айданике окшогон потенциалы күчтүү, илимде кызыккан кыздар тандалып алынган, 7-класстын кыздары. Ошондо Айданектин ошо STEM багытына кызыкканы, үйдөн жанагындай ар кандай бир инженердик нерселерди жасаганы, макеттер жасаганы менен башка кыздарды да өзүнүн аркасынан тартып кызыктыруу менен өзгөчө көзгө көрсөтө алды. Себеп дегенде Айданике окшоп башка кыздар да ушундай нерселер жасайм деп кызыгып атышат да, шыктанып атышат да. Буга чейин жасагам, бирок андай деле жакшы нерсе деп айта албайм. Анан бул экскаваторду мен жөн эле өзүмө чыгат бекен, чыкпайт бекен, ошол үчүн жасагам. Анан жакшы болуп чыкканына байланыштуу мен өзүмдүн эжеме айттым, ушинтип жасадым деп. Анан ал эжем баа берди. YouTube көрүп жатканда экскаватор ушундай жасаган адамдардыкы чыкты. Андан кийин кирип карап көрүп, анан кийин ушул керектүү нерселерди даярдап үйүмдөн жасап көрдүм. Жөн эле тажрыйба катары эле анан менде ушундай экскаватор чыкты. Апам жааттагы туугандарыбыз, алар уста. Ушундай бир нерселер жасайт же ушундай эле нерселерди жасабастан үй жаатында уста. Мен ойлойм, апам жактан тарттым, апам жакка тарттым деп. Мен экскаваторду жасагандан сырткары ушул интернетте кружогуна келем, жыгачтан картинка жасайм. Мен азыр чымчык тарелканын үстүндө турганын жасап жатам. Эмне үчүн чымчык жагат? Анткени чымчыктар башкача болот, ар кайсы
элдин чымчыктары ар кандай болот, биз Кыргызстандын чымчыктары башкача деп ойлойм, анткени башка өлкөдө жок чымчыктар бизде бар. Ошол үчүн чымчыктарды аябай жакшы көрөм. Азыр чымчык жасап жатам. Биринчи сүрөттү тандап аласың. Тандап алгандан кийин биз өзүбүз ДЦПга тартабыз. Тарткандан кийин ушул анан менен кесип алып, кесип бүткөндөн кийин биз детальдарды атайын шпон тандайбыз, өзүнө түсүнө жараша. Бизде азыр шпондор бар, азыр алдыда көрсөтөм. Шпон тандап бүткөндөн кийин биз ушинтип клейлеп, аны өзүбүз үтүк менен үтүктөйбүз. Анан бизде ушундай чыгат. Буну азыр мен үкөйлөп, формасына келтирип, бул жака коем. Ошондо картинка даяр болот. Майда нерселерди бул менен кыркып жатканда колуңду кесип алышың мүмкүн. Резак менен колуңду кесип алышың мүмкүн. Буга чейин колумду да кесип алганмын. Аябай бирок баары бул жагында ушул кружокко баргым келип, апамды урушкан. Колуңду кесип алсаң да бара бересиң деп. Биринчи картинкам бул гүл болчу, көздөрү бар, детский болчу. Аны мен биринчи жасагам. Биринчи жасаганда эже результат бар, нормально деп айткан. Ошондон баштап мен бул кружокко келе баштадым. Андан кийин буну биз бир агайым экөөбүз жасаганбыз. Анан bundan кийин буларды жасагам. Бош убактымды ушинтип пайдалуу өткөрөм. Ушул кружокту мен башка өлкөгө да таныткым келет, анткени башка өлкөлөрдө мындай кружок жок. Буга чейин көптөгөн нерселерге алып барды. Ушул кружок боюнча мен көп нерсени билдим. Белгилүү адамдардын картинкасын жасап, анан башка өлкөгө ушул кружокто алып барып, Кыргызстан атынан барып, Кыргызстанга чоң приз алып келгим келет.